сіздерден сұранам, қырғыз елім. Қызым үшін жардам бергілечі маған. Мен жашап кетейінші, сіздерден көптен көп үміт қылам, қырғыз елім. Апам жақсы оқысын, жардам бересің. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 2020 жыл 18 май біз Құдай бұйырып Бишкек шаарындагы Vita клиникасында турабыз. Құдай бұйырып мынакей бизге Наргиза кайрылды эле, мынакей апасы да отурат бул жерде. Наргиза азыркы учурда эки бөйрөгүн алмаштырыш керек болуп турат. Эки бөйрөгү врачтардын айтуусу боюнча эки бөйрөгү солуп калыптыр деп турушат. Анан азыркы учурда атасы өзү донор болом деп азыр анализ тапшырып жүрөт. Анан Құдай бұйырса мынакей азыр апасына да кичине сөз берели, апасы дагы түшүндүрүп кетсин, азыркы эмне болуп атат, эмне кыйынчылыктар болуп атат, канча акча кетет, эже кичине элге кайрылсаңыз. Урматтуу кыргыз элим, көп түкүрсө көл болот дейт. Ушу кызыма жардам сурап сиздерге кайрылып отурам. Жардамыңыздарды аябай берип коюңуздар. Ушу жакшы болуп операцияга барып келип жардам болуп келип калсын. Сиздерден көптөн көп суранам. Жардамыңыздарды аябаңыздар кыргыз элим. Ушу кызымдын кызы үчүн эч болду. Кызы да беченесин аман болсун, келип калсын. Кудай кааласа операциясынан жакшы болуп. Операциясы чет мамлекеттерде деп атат. $40-50 дешип атат. Ошого жардам берип коюңуздар. Үйүмдү деле сатыкка койдум. Кредит деле алып, буга чейин кредит деле алып, проценттерди алып деле кызымдын ден соолугу үчүн ушунчалык аракет кылып атам. Сиздер да бир аз болсун жардамыңыздарды берип, аябай берип коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Өзү деле бир эле кызым бар, элден көп эмес кызым деле жок башка. Эже ыйлабаңыз, Құдай бұйырса кайдыгер карабаган адамдар бар. Биз үмүтүбүздү үзбөйбүз. Ушул видеолорго биз өздүн шотторду коебуз. Бул кыздын өзүнүн бир тууган агасы бар. Россияда ошонун Сбербанкын коебуз. Өзүнүн атасы банктан счет ачты, ошону коебуз. Эл сомду коебуз. Кудай буйрса ушу менен кайрылсаңыздар болот. Үйдүн жалгыз кызы, өзүнүн бир кызы бар. Эми азыркы мынакей Рамазандын акыркы күндөрүндө турабыз. Баарыңыздарга Аллахтын разылычылыгы үчүн кайрылабыз. Келиңиздер, биргеликте көп түкүрсө көл болот дейт. Мынакей ушу жалгыз кызын калбасын, ушул Наргизага мүмкүн болушунча бир сомдон болсо дагы чогултуп жардам берели. Кайрымдуу эл көп деп ишенебиз. Өзүнүн дагы классташтары бар. Мынакей биз өзүбүз Каракөл шаарынан болобуз. Өзү дагы мына Каракөлдөн 2 мектепти бүткөн. Белгиле мынакей көп айтат, Каракөлдүн молодежь аябай активный, Каракөлдө молодежь көп дейт. Келиңиздер, молодежьдор ушу поколение болуп чогулайлы. Бир сомдон болсо да чогултуп берели. Кудай буйрса мынакей азыркы учурда $30,000 чейин додот. Эсли атасы өзү донор боло турган болсо, эсли атасыныкы кандары туура келбей кала турган болсо, $40-50 чейин додот. 40 чейин средний $1,000 жөнүндө айтып атабыз, $1,000 жөнүндө. Ошондуктан бул акча оңой акча эмес, билесиздер. Мүмкүн болушунча жардам берүүгө аракет кылайлы. Кайдыгер карабаңыздар, өзү 27 жаштагы кыз, жаш кыз.
келиңиздер. Көп түкүрсө көл болот. Бул ишти, бул видеону кимде ким көргөн болсо дагы бул видеону көргөндөн кийин обязательно бөлүшүп, поделиться кылып коюңуздар, сиздерден суранабыз. Assalamu alaikum. Кайрымдуу кыргыз эли. Мен Байызбекова Наргиза, Байызбекова. 1992-жылы Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарында төрөлгөм. Ыйык Рамазан айында кармап жаткан орозоңуздар кабыл болсун. Сиздерге ушул ыйык Рамазан айында кайрылып жаткандын себеби мен 2015-жылдан баштап ушул бөйрөк оорусу менен жабыркап келем. Буга чейин врачтардын айтышы боюнча мени жон гана лечение кылсаң жакшы болуп кетесиң деген үчүн жон гана больницаларга жатып лечение кылып келгем. Бирок акыркы 2000-жылдын январь айынан баштап оорум күнгө күчөп баштаган. Январдан баштап марттын 6-сына чейин больницаларда жүрдүм. Жалал Абад областына жатып келдим, анан кийин Бишкекте жатып жүрдүм. Бишкекте жакшы болуп кетесиң болду, лечение менен деген гана үчүн мен эч кимге кайрылбай, өз алдымча ата-энемдин акчасы менен дарыланып келгем ушулга чейин. Ар бир тапшырган анализдерим 4000ден кеми жок. Больницаларга жатканым ар бири 3000ден жатам. Күндө bir ampulam 800.000 сомдон, алардын бардыгын күнүнө бирден жазып бергенде 2000ден кеми жок. Ушунчалык сиздерден жардам сурайм. Ушу кызым үчүн мага жардам бериңиздерди суранам. Менин жашагым келет. Мага кайрымдуу кыргыз элим, мага жардам бербесеңиздер. Кызым үчүн жардам бериңиздер, сиздерден суранам кыргыз элим. Мен жакшы болоочу сиздердин аракетиңиздер менен, сиздердин күчүңүздөр менен мен ушул аты жаман ооруну жеңейинчи кыргыз элим. Мен ойлойм сиздер жардам бересиздер деп ойлойм кыргыз элим. Ушунчалык сиздердин жардамыңыздарга муктаж болуп турам. Уа бүт нерсе Алланын буйругу менен, Алланын сыноолору деп билем. Бирок Аллахым ооруну берди. Бирок себепкерлерди сиздер кылып жатат кыргыз элим. Мага жардам бериңиздер суранам. Иншаллах үмүттөмүн, сиздер мага жон карап турбайсыздар деп үмүттөнөмүн кыргыз элим. Сиздерден суранам. Кызым үчүн жардам бергилечи Аллахым. Менин жашагым келет Аллахым. Азыр мен гемодиализ деген бул гемодиализде жатканым, ар бир жатканым жумасына 3 жолудан барам. 3 жолудан барганда ар бир жатышым 4 сааттан 5000 сом төлөйм. Жумасына 15.000 сом акчам кетип баратат кыргыз элим. Сиздерден ушунчалык көптөн көп үмүттөнөм. Кайдыгер карабайсыздар деп өтүнөм. Жардам бериңиздер кыргыз элим. Сиздерден суранам ушунчалык. Ушу азыр мен гемодиализге Бишкекте эч кандай жашаган жерим жок туруктуу. Азыр Ураловский центр деген больницада 10 күнгө леченияга жаткам. Азыр данный момент ошол жактан гемодиализиме такси менен келем. Таксим күнүнө барып келишиме 150 сомдон 200 сомдон кетет. Анын баардыгы өзүмдүн чөнтөгүмөн кетип атат. Буга чейин эч кимге кайрылган эмесмин. Ушунчалык силердин жардамыңарга муктаж болуп турган мезгилим. Сиздер мага жардам бересиз деп ойлойм. Бул больницадан 10 күндөн уже 3-4 күндүн ичинде больницадан чыгам. Чыкканда мен кайерге барам бирок билбейм. Диализди bir күн токтотсом, 2 күн токтотсом уже почкам күндөн күнгө отказ берип баштайт экен. Сиздерден суранам, мага жардам бериңиздер кыргыз элим. Азырдан момент гемодиализдин жардамы менен гана төлөткө барып жатам. Суткасына 300 граммдан гана мачам чыгып жатат. Сиздерден суранам кыргыз элим. Кызым үчүн жардам бергилечи мага. Мен жашап кетейинчи. Сиздерден көптөн көп үмүт кылам кыргыз элим. Бирок больницадан чыксам жатап турган жерим жок. Гемодиализди алышым керек экен.
квартира издеп жатабыз. Квартирага төлөгөнгө деле бирок азыр чөнтөгүбүздө акчабыз деле калбай калды. Сиздердин жардамыңыздар менен квартирага чыксам, гемодиализиме келип турсам, сиздердин жардамыңыздар менен 30 миңден 40 миң долларга чейинки акчам топтолуп калса, мен сөзсүз жакшы болом деген үмүттөмүн. Ага чейин гемодиализде жатып турам, иншаллах. Мен сөзсүз сиздердин жардамыңыздар менен жакшы болом. Азыр бул жериме катетер салып койгон. Катетерим жүрөккө жакыныраак турган үчүн катетер 15 күнгө эле чыдайт дейт. Если буну 15 күндөн албасаң, бул жерге инфекция кирип кетет, коркунучтуу дейт. Анан бул жериме 2 күн болду. Бул жериме кан тамырларыма ток фестиваль жазат беришти. Буну деген 3 күнгө жазайын. Ар бири акча, ушунчалык акчага муктаж болуп, сиздерге кайрылып жатам. Кыргыз элим, жардам бериңиздер, сиздерден суранам. Сиздердин жардамыңыздар менен, сиздердин аракетиңиздер менен мен буюрса ушул аты жаман оорудан буюрса иншаллах жакшы болом деген ушунчалык көп үмүттөмүн. Аллахым жардам берет, сиздер дагы жардам бериңиздер. Баардык нерсе сиздерден. Апам жакшы болуп кетсин, жардам бериңиздер. Ah